Ассаламу алейкум, урматтуу телегөрүүчүлөр. Ушпирим телеканалынын эфирдик убактысын жаргылчак берүүсү улантат. Аны менен мен Марат Акимбек уулу жана кесиптешим Кенжебүү Маматсадыкова болмокчубуз. Кудай буюрса сиздер менен 21:40га чейин түз эфирде иштемекчибиз. Анықтан биз менен болуңуздар. Замандаштар, дагы бир ирет кутмандуу кечиңиздер менен биз эртең менен сиздер менен таң нуру берүүсүндө амандаштык эле. Кайрадан эфир аркылуу сиздер менен саламдашып жатканыма кубанычтамын. Кудай буюрса, мына ушул 2,5 сааттык түз эфирдин аралыгында биз сиздер менен бир топ керектүү маалыматтар менен бөлүшөбүз деген ишеничте турабыз. Андыктан эгерде сиздер түз байланышка чыгууну кааласаңыздар, экран алдында атайын телефондор иштеп жатат. 03222 коду менен 56351 жана 551 коду менен 370077 телефондор аркылуу бизге түз байланышка чыксаңыздар болот. Ал эми бизди көрө албай калган көрүүчүлөргө, көрөрмандарга айтып өтөбүз. Бизди YouTube каналынан жана социалдык тармактардан тапсаңыздар болот. Ал үчүн сиз Ушпирим ТВ деп издесеңиз таба аласыз. Замандаштар, биз бүгүнкү тема боюнча сиздерге бир аз эскертип кетейли. Биз эртең менен сиздерге убада кылгандай эле бүгүнкү чыгарылышта биз Ош шаардык кеңешинин 2016 жылдагы жылдык отчетун чыгарабыз. Демек, ушул 2016 жылдын март айында Ош шаарына жаңы чакырылыштагы депутаттар келген, өз ишин баштаган. Ал аралыкта бул бир жыл аралыгында депутаттар бир канча иш аракеттерди көрдүк деп жатышат. Мына ушул иш аракеттердин жемиши кандай жемиш берди? Биз Кудай буюрса студиябызга Ош шаардык кеңешинин төрагасы Жапар Ормонов агайыбыз да келип отурат. Андыктан ушул кишиге өзүңүздөрдүн сурооңуздар болсо дагы камдап турсаңыздар болот. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз берүүбүздү улантабыз. Биз түз эфирдебиз. Бүгүнкү 2,5 сааттык түз эфирде биз Ош шаардык кеңешинин жылдык жыйынтыгын чыгарайлы деп ниет кылып турабыз. Алдыда ошол шаардык кеңешинин төрагасы Жапар Ормонов өзү келип сиздердин жана биздин сурообузга жооп берүүнү ниет кылган. Андыктан сиздерде кандайдыр бир сунуш пикирлер боло турган болсо, ушул коногубуздун келгенге чейин даярдап турсаңыздар болот. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздерге жакшы мүмкүнчүлүк жаралды. Анткени ошол шаардык кеңештин шайланып келгенине бир жыл убакыт болуп калды. Бул аралыкта берген убадалардын канчасы аткарылды? Канчасы аткарылы элек? Сиздерге кандай убадаларды берип келген? Алардын канча пайыз аткарылды? Мына ушул суроолорго сиздер жооп алсаңыздар болот. Азын олак маалымат берип кетейли. Эске салсак, эгерде 2016 жылдын март айында Ош шаардык кеңеши жаңы составда шайлоо болуп атайын. Ага 6 партиянын өкүлдөрү биригип келип, бир фракция түзүлүп, анан кийин шаардык кеңештин толук курамы бекитилген. Анан шаардык кеңештин жылдык отчетуна берилген маалыматтарга караганда, бир жыл ичинде 61 маселе каралыптыр. Бул 61 маселенин арасында бир топ маселелерди чечтик, жалпы шаар тургундарынын көйгөйлөрү чечилди деген үстүртөн бир маалымат берилиптир. Анан ошол эле учурда айрым серепчилер, Марат, мына ушул шаардык кеңештин депутаттарынын кылган иш аракеттерин жөн эле айтылган пикир катары кабылдап атышат. Демек, жалпы телегөрүүчүлөрдүн арасында да мына ушундай пикирлер болушу мүмкүн. Андыктан ой бөлүшсөңүздөр болот. Биз сиздерди ушул шаардын бүгүнкү күндөгү абалы тууралуу, шаардык кеңештин жүргүзүп жаткан саясаты тууралуу пикириңиздерди күтүп калабыз. Кенже, сага бир суроо берейин деп турам да, ушул шаардык кеңешти тандоодо, башкача айтканда шайлоодо сен шайлоого катыша алдыңбы? Катыша алдым. Негизи шайлоочу катары? Жок, шайлоочу катары мен Ош шаарынын тургуну болбогонум үчүн депутаттардын шайлай албадым жаран катары. Бирок шайлоого катыштым десем болот. Кандай баа бердиң? Шайлоо экинчи борбордо менимче аябай кандай кызуу өттү, себеби саясий партиялардын дымагы өтө күчтүү болчу. Дымагы күчтүү болду. Анан эми биз серепчи катары пикир айта албайбыз, бирок журналист катары ошол жерде маалымат чагылдырган киши катары айта турган болсом, айрым ошол эле шаардын тургундары дейбизби, активдүү жарандар бул жерде административдик ресурс пайдаланды деген өздөрүнүн терс пикирин билдиришти. Ошол эле учурда айрымдары чындыгында алдыгы ушул биринчи орунду алып келген партия элдин ишеничине татыган, буга чейин жогорку кеңеште дагы ушул партиядан көбүрөөк депутаттар барган. Демек, бул нормалдуу эле көрүнүш деген пикирлерин айтышты. Демек, биз азыр төрага келгенден кийин ушул суроону берсек жакшы болчудай. Административдик ресурс пайдаландыбы, жокпу деген суроонучу. Шаардык кеңештер тууралуу дагы бир кызыктуу маалымат айтып өтөйүн. Бүгүн Айдаркен шаарынын
кеңеши экинчи ирет мэрди шаар мэрин шайлай алышкан жок. Демек бул шаардагы депутаттар кайра тарап жаңы шайлоо белгилениши мүмкүн. Ал эми Жалал Абадта бүгүн жаңы коалиция түзүлдү. Анын курамына кимдер кирди? Анын курамына КСДП, Республика Ата Журт жана Кыргызстан партиялары кирип, ынтымак аталышында көпчүлүк коалицияны түзүшүптү. Азыр сен Жалал Абад тууралуу айтып калдың. Жалал Абадта кандай саясат менен ушул партиялар шайланып кантип атышат? Жалал Абадта көпчүлүк шаардан айырмаланып, менин маалыматымда мурунку гана партиялар шаардык кеңешке келди. Мурда иштеген, э? Мурда иштеген. Мисалы, жогорку кеңештеги Кыргызстан, КСДП, Ата Журт, Өнүгүү Прогресс, Республика Ата Журт деген партиялар көпчүлүгү ынтымакка келе албай, ушул жогорку кеңештеги оппозицияда турган фракциялардан өкүлдөрү, партиянын өкүлдөрү көпчүлүк коалицияга түзүшкөн болчу, бирок көп өтпөй Республика Ата Журт партиясы кайра чыгып, ошол көпчүлүк коалиция ыдырады. Эми бүгүн, Кудай буйрса, бүгүн жаңы коалиция биригиптир, ынтымак деп. Мына ошол көпчүлүк коалициянын атын ынтымак деп атап алышыптыр. Эми ынтымагы бекемделип турсун. Андан айырмаланып ошто, Кудай буйрса, партиялар ынтымак, ырашкерликте иш алып барып жатышат. Көпчүлүк тарыхы бар партиялардан айырмаланып, ошто бир жаңы партия кирген, ал жаңы адашпасам. Замандаштар, алдын ала маалымат берейли. 2016 март айында 6 партиядан 45 депутат шаардык кеңешке депутат катары, эл өкүлү катары шайланып келген. Алар Кыргызстан социал-демократтар партиясынан 16 депутат шайланган. Мекеним Кыргызстан партиясынан 6, Бирбол партиясынан 5, Кыргызстан партиясынан 9, Кыргызстан Республика Ата Журт партиясынан 5 жана Өнүгүү Прогресс партиясынан 4 депутат келип, ошол өздөрүнүн ишеним көрсөткөн эл өкүлүнүн кызыкчылыгын коргойбуз деп аракет кылышкан. Бул аралык ичинде депутаттар элдер менен жолугуп, кайсы бир маселелерди чечүү үчүн социалдык мекемелерге барып, алардын абалын текшеришти. Көп учурда ал жалпыга маалымдоо каражаттарынан мына ушу текшерүүлөр жүргөндүгү тууралуу маалыматтар гана берилип жатты да. Биз могул жерди текшердик, тигил жерди текшердик, абалы мынандай, анан дагы мынандай деп. Бирок тилекке каршы биз, мисалы, биз журналист катары ошол көтөрүлгөн маселелер канчалык деңгээлде ишке ашты, так жооп ала албадык. Демек, бүгүн Жапар Ормонов келсе, толук жооп алабыз го деп ишенип отурам. Сен сөзүңө улай, ушул жакынкы эле аралыкта маданият мекемелеринде текшерүү өтүштү. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ошол маданият мекемелерибиз азыр көңүл жылытарлык, биз мактанаарлык десек деле болбойт. Мына ошол жайларды текшерип чыгышты. Эми кандай чара көрүлөт? Аларга материалдык жардам берилеби же кандайдыр бир ушул маданият өкүлдөрүнө каржылык жардам берилеби алдыда күтө туралы? Чындыгында өткөн жылы тарых маданият жылы деп жарыяланган. Анын негизинде бир топ иш чаралар болду. Анан антип массалык түрдө мындай маданий иш чаралар уюштурулганы менен маданият тармагында иштеген маданий кызматкерлер бизге көңүл бурулбай калды. Чыныгы маданият үйлөрүнүн эскилиги жеткен эле, аларды оңдош керек эле деген сыяктуу сунуш пикирлерин айтышты. Бул жолу да депутаттар жерлерине барып кайрылышкан. Оштогу маданият үйлөрү тез аранын ичинде оңдоп түзөөгө муктаж экендигин айтып жатышат. Демек, бул жаатта дагы сиздерди кандайдыр бир маалымат кызыктыра турган болсо, бир аз күтүп турсаңыздар болот. Демек, төрага келип жооп берет деп ишенип отурабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ушул партияларды тизмектеп, ушул шаардык кеңештеги партияларды тизмектеп, шайлоодогу убадаларын да тизмектеп отуруңуздар. Саналуу мүнөттөрдөн кийин бизге ушул шаардык кеңештеги төрага келип сиздер менен жолукмакчы, түз эфирде сиздерге жооп бермекчи. Андыктан ушул телефон номерлерди эскертип өтөйүн. Сиздерге экран алдындагы телефон номерлерге байланышып, бизге түз ободо байланышыңыздар, сиздерге
жооп берүүгө аракет кылмакчыбыз. Эми шаардык кеңеш деп калды. Мүмкүн төрага келгенде убакытты текке кетирбей, алардан берген сурообузга жооп алыш үчүн азын улак маалымат берип өтөйлү. Шаардык кеңешке депутаттар келгенден кийин эмне иш кылышты? Биринчи эле көзгө көрүнөрлүк бир окуя болду. Бул ошол убакка чейин нааразычылык болуп, элдин терс пикирин жаратып келген мына ушул Ош шаарындагы ипотекалык үйлөрдү, ипотекалык негизде үйлөрдү берүү боюнча маселелерди карап, алуучуларга бир топ жеңилдиктерди уюштуруп берди десек болот. Айтсак, буга чейин кредитти төлөө мөөнөтү 7 жыл деп белгиленсе, шаардык кеңештин депутаттардын кийгилишүүсү, алардын талкуусу менен ал 12 жылга узартылды. Ошол эле учурда алдын ала төлөм мурда 30% деп эсептеле турган болсо, кийин ал 20%га, 10%га кыскарып, 20% өлчөмү менен төлөнө турган болуп чечилди. Анан банктык эсептин ченине карата 6 негизи банктардын эсеби бир аз бийигирээк экен эле, бирок ошол өз ара сүйлөшүүлөрдүн негизинде банктык мындай процент деп коет, эсептик пайызын 6%га чейин төмөндөтүп берүүгө аракет кылышты. Демек, жакшы жактары да болду. Мына ошол сен айткан 10%дык өлчөмдү, ошол пайыздык өлчөмдөрүн биздин улуттук банк белгилеп берген экен, бирок ага каршы чыгышып, ага макул болушпай, ошол шаардык кеңештеги сиздер шайлаган депутаттар, эл өкүлдөрү ошол 7%га чейин түшүрүштү, ошол үстөк пайызын. 10% болчу буга чейин. Ал эми төлөө мөөнөтүн 12 жылга чейин узартып беришти. Дагы бир шаардык кеңештин жакшы жактарынан бири, бул кече жакында эле бир канча убакыт мурда Ош шаардык кеңешинин депутаттарынан турган футболдук команда өз ара Кыргызстандагы башка шаарлардын футбол курамындагы депутаттар менен беттешип, байгелүү орунду алып келишти. Айта алсак, биринчи орунду алып, Ош шаарынын намысын, Ош шаарынын депутаттарынын намысын коргоп кетти. Демек, депутаттарга бул үчүн ыраазычылык билдиришибиз керек деп ойлойм. Албетте, бул биз үчүн жагымдуу жаңылык. Ал эми ошол шаардык кеңеш келгенден кийин да бир орчундуу окуя болуп өттү. Бул албетте биздин Ош шаарынын мэрин шайлоо болду. Бул албетте көбүнүн кызыгуусун жаратып, көбүнүн назарын бурду. Шаардык кеңештеги көпчүлүк коалиция албетте Айтмамат Кадырбаевди сунуштады күн мурунтан. Азчылык өнүгүү прогресс дагы бир өзүнүн талапкерин чыгарган, бирок ага карабай көпчүлүктүн добушун Айтмамат Кадырбаев алган жайы бар. Мына ушул маселени дагы ушул төрагага келгенде бир талкуулайбыз го деп ойлойм. Эми телегөрүүчүлөр ойлоп атса керек, бул экөө чыгып эле Ош шаардык кеңешинин ишке ашкан бир жакшы ийгиликтерин айта башташты деп. Бардык нерсени жакшылыктан баштаган жакшы экен, урматтуу телегөрүүчүлөр. Андыктан биз алдын ала жакшы жактарын, ийгиликтерин айтайлы деп чечтик. Чындыгында Ош шаардык мэриясы шайланды. Бул шайлоо дагы сырттан караганда тынч өткөнү менен айрым активисттердин каршылыгын туудурду, бир топ кескин пикирлерди жаратты. Каршы пикирлер болду. Каршы пикирлерди. Эмне үчүн ушул Айтмамат Кадырбаевди шайлап алдыңар деген суроо болушу мүмкүн бүгүнкү келе турган биздин коногубузга. Анын улам эле Ош шаарында өнүгүү ошол Айтмамат Кадырбаевдин демилгеси менен ошонун программасы десек болот. 2020-жылга чейин 4 жылдык өнүгүү программасын дагы шаардык кеңеш колдоп берди. Биз ошол программанын ишке ашышын коргойбуз деп убада берген. Алар канчалык деңгээлде көзөмөлдөп жатышат? Шаардык мэриянын көрсөткөн планы ишке ашып жатабы? Айтор, сиздерде дагы мына ушундай пикирлер, суроолор, сын пикирлерби же калоо тилектер болобу? Күтүп калабыз, ой бөлүшүңүздөр. Кесиптеш ушул теманы улайлы, ушул көпчүлүк коалиция түзүлүп, ушул иш ыргагы жүрүп жатканда, ушул өнүгүү планы, шаардын ген планы мындайча айтканда кабыл алынды. Бул шаардык кеңеш тарабынан бекитилип берилди. Бул биринчи этап болуп өттү. Биринчи этап эми жалпы түрдө шаар аянты канча болот, теги бусу талкууланды. Мына ушул берүүдө ушул ген план тууралуу дагы бир канча суроолорго жооп алабыз го деп ойлойм. Кудай буйруса. Кандай өзгөрүүлөр бар? Мурунку буга чейин деле шаар башчылары ген планды иштеп чыктык, иштеп чыгып атабыз, шаар кокуй мынандай өнүгүп кетет дегендей бир сөздөр айтылган, бирок ал саясий гана бир убадалар же болбосо саясий гана бир сөздөр болуп жүргөн. Бирок бунусу ишке ашабы? Башкы маселе мына ушунда турат. Мына ушул маселеге мен анчалык ишене албай турам да, Марат. Анткени
Алар айтышкан шаардын үстүртөн планын иштеп чыгыш оңой эле. Анан биз анын тез аранын ичинде иштеп чыгып коебуз. Анан акырындык менен деталдуу түрдө майда кайсы көчө кандай болот, кайсы жерге кандай дарак эгилетин ошо майда чүйдөлөрүнөн анан киришебиз депчи. Бул эми 1 жыл мурда айтылган убада да. 1 жыл өттү, бирок али күнгө чейин кече күнү ошо шаардык кеңешинин төрагасы маалымат берип атат. Биз 2017-жылкы Кудай буюрса бир канча убакыттан кийин ошол шаардык кеңештин сессиясы болот, бюджет бекитүү боюнча. Ошондо биз шаардык кеңештин ош шаарынын өнүгүү планын көрөбүз, угабыз деп атат. Дээрлик 1 жыл аралыгында али депутаттар уга эле экен, эмне өзгөрөтчү. Анан бул үстүртөн алынган план болсо, анан деталдуу планын дагы 2 жыл 3 жылга кетиришсе, анан биз анчы-мынчы планды түзгөнгө чейин 2020-жыл келип калат дагы, анан кайрадан кой бул жарабай калыптыр, эми 20-дан 25-ке чейин түзөйлү деп жаңы план чыкпаса эле болду деп коркуп атам да. Мен да мына ушул сен айткан пикирди ойлоп башым катып турат. Анткени буга чейинки шаар мэрлери деле мына ушундай сен айткандай ушул сценарийди кылып жүрүшкөн. Бирок бул ушул долбоорду өкмөткө жөнөтүп, өкмөт жактырып, анан келип кайра ушул иштеп чыгып, деталдуу сен айткандай деталдуу нерселерге чейин, майда бир көчөлөргө чейин, сен айткандай дарактарга чейин бир иштеп чыгуу процесстери бар. Мына ушул процесстер жыл айланып, жылга созулуп кетет, бир 5-6 жылга созулуп кетиши деле мүмкүн. Сен айткандай ишке ашпай деле калышы мүмкүн. Себептен мурунку мэрлер дагы, мурунку шаар башчылары мына ушундай ген пландарды, генералдык өнүгүү пландарын иштеп жүрүшкөн да, бирок убакыт өтүп, ушул өзүнүн мөөнөтү өтүп кеткенден кийин ал планды келерки шаар башчысы жокко чыгарып салган учурлар буга чейин катталуу эле келет. Эми бийлик десең, мейли, бийликтин бул адаты десек болот да, бир ишти экинчити ишке өткөзүп коюп, анан мына болбой атат деп. Анан эл өкүлдөрү эмнеге шайланат да? Эл өкүлдөрү элдин пикирин ушу бийликке жеткизиш үчүн, эл муктаж болуп аткан нерселерди тезирээк чечилиши үчүн өкүл катары кызматка келет. Анан эл өкүлдөрү эми биз 2017-жылкы бюджеттин угуудан кийин угабыз, ошого жараша иш кылабыз деп 1 жыл бою күтүп отурушса, анда мен азыр сөз таба албай атам да, алар эмне кылып отурушту 1 жыл бою. Биз эмне үчүн калп эле баардык ЖМКларды чакырабыз дагы, биз тигинтип атабыз, биз ош шаарын тигиндей өзгөртөбүз деген түрдүү позициялар, түрдүү ушул адам суктанаарлык ойлор айтылат, бирок тилекке каршы анын жыйынтыгын көп учурда көрбөй калабыз. Ушул генералдык пландын, жаңы кабыл алынып аткан генералдык пландын айланасында дагы бир сөз кыла турган болсок, шаардык архитектура башкармалыгы буга чейин өзүң деле кабарың бар, ушул шаар чоңоет. Ушул деп маалымат берген, ушул Кара суу аймагынан дагы бир ушул жерлер ушул Ош шаарынын карамагына кирет депчи. Менин ойлонткон жерим мына ушул шаарга, Ош шаарынын ушул аймагына деле биз таза сууну толук кандуу жеткире албай жаткан учурда жаңы кошулган гектарлаган жерлерде, гектарлаган аянттарды биз кантип суу менен, газ менен, ушул коммуналдык кызматтар менен тейлей алат экенбиз деп ойлонуп турган чагымда. Чындыгында эми бунун да кантсе да шаардын мемеси аймагы кеңейе берсин дейли. Мүмкүн болбосо кайсы бир учурлардан кийин жакшылыктан үмүт үзбөшүбүз керек, өзгөрүп калышы мүмкүн. Бирок дагы бир талкуу кыла турган нерсе, Марат, былтыркы жылы Ош шаарынын бюджети, замандаштар, 1 миллиард 34 миллион 759 миңди түзгөн экен. Бул мурдагы жылга караганда бир топ көп деп, мындай адистер, бир топ маселе чечилет, бул жакшы бир акча болду дегендей позицияны билдиришкен да. Ал эми бул жылы 800 миллиондун тегерегинде гана акчаны сунуштап атышат, бирок бул болжолдуу дагы бир маалымат деп айтып атышат. Азыр төрага келсе дагы эмне үчүн былтыркы жылга караганда дээрлик 5 миллиондук акча жок болуп кетти деген суроону берсек болчудай. Өткөн жылдагы 2016 жылдагы бюджетте кабыл алууда бир катар ишканалар ушул каражат тартыштыгын айтып өткөн. Алардын бир гана мисалын айтып өтө турган болсок, ушул Ош шаардык жол башкармалыгы. Ош шаардык жол башкармалыгы айткан, ушул бизге 100 миллион гана каражат берип жатат. Бул бизге таптакыр жетпейт деп. Мына ушундай ишканалардын абалы кандай болор экен быйыл? Мына ушундай замандаштар, азыр сиздерди жарнама күтүп атыптыр. Жарнаманын укугу чындыгында бир топ бийик турат. Биздин сөзүбүздөн дагыларды биз сөзсүз түрдө беришибиз керек. Жарнама, биз кайрадан жолугушабыз.
Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз берүүбүздү улантабыз. Ош аймагынан жана өлкөдөн алынган эң акыркы маанилүү делген жаңылыктар менен таанышып алдыңыздар деген ишеничтебиз. Бизге азыр ушул Ош шаардык кеңешинин жылдык отчетун чыгарып, бизге маек куруп берүү үчүн Ош шаардык кеңешинин төрагасы Ормонов Жапар Туратович агайыбыз келип отурат. Агай, куш келипсиз студиябызга. Ушул 2016 жылды жыйынтыктап алдыңыздар. Жыл ошол Ош шаардык кеңешинин депутаттары үчүн кандай жыл болду негизи өткөн жыл? Рахмат сурооңузга. Албетте 2016 жыл жалпы Кыргыз Республикабызга, анын ичинде Ош шаары үчүн жакшы жылдардын бири болду десек жаңылышпайбыз. Эми Ош шаардык кеңеши жөнүндө мына өзүңүздөргө маалым болгондой, сиздер да күбө болуп турдуңуздар. Өткөн жылы ушул жазга жакын Ош шаардык кеңешине жалпы шайлоолор болуп өттү. Мына ошолордун негизинде шаардык кеңешке 6 фракциядан турган депутаттар келип, шаардык кеңештин курамы түзүлдү. Албетте биринчи эле башталганда биз шаардык кеңештин курамын түздүк. Демек, төраганы шайлоо болду, вице спикерлерди шайлоо болду. Андан сырткары эң негизги ушу шаардык кеңештин ишин алып барган туруктуу депутаттык комиссиялар дейбиз. Ушу туруктуу депутаттык комиссиялар түзүлүп, анын төрагалары шайланды. Мындан сырткары дагы бир белгилеп кетчү нерсе, баягы Ош шаарынын устасына ылайык жаңыдан шаардык кеңеш түзүлгөндөн баштап шаардын мэрин кайрадан шайлоо болуп өттү. Буга мына өзүңүздөр дагы күбө болуп жаттыңыздар. Деги эле жалпылап айтканда, өткөн жылы Ош шаардык кеңешинде 6 шаардык кеңештин сессиясы өткөрүлдү. Мына ушул шаардык кеңештин 6 сессиясында негизинен жалпы 61 токтом кабыл алынды. Себеби өзүңүздөр жакшы билесиздер, шаардын бардык жашоосу, күнүмдүк жашоолору, шаардагы аткаруу бийлигинин иштери ушул шаардык кеңеш чечим кабыл алынган токтомдорго байланыштуу да. Жалпылап айтканда, өткөн жылы биздин ушу иш планда бекитилген бардык иштер негизинен Ош шаарынын жашоочулары үчүн ыңгайлуу шарт түзүп берүү үчүн бардык иштер негизинен пландагы каралган иштер ишке ашырылды десек биз жаңылышпайбыз. Рахмат агай. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Дагы бир эскертүү өтөйлү. Эгерде биз келген коногубузга бүгүнкү тема тууралуу өзүңүздөрдүн сурооңуздар, сунуш пикириңиздер боло турган болсо, экран алдындагы телефондор аркылуу байланышка чыксаңыздар болот. Тактап коелу. 032 22 коду менен 56355 жана 0551 коду менен 370077 номерлери сиздер үчүн кызмат кылууда. Бизге келген конок сиздердин берген суроолоруңузга жооп берет деген ишеничтебиз. Эми агай, мына ушул 2016 жылы март айында өзүңүз айткандай шайлоого келдиңиздер. Анан ошол сиздердин партия болуп шайлануу учурунда шаарда бир топ пикирлер айтылды. Административдик ресурстар колдонулду. Ошон үчүн шаарга ушундай депутат келди деген сыяктуу түрлүү пикирлер айтылды да. Эми төрага катары, ошол депутат катары, ошо элдин ошондого айтылган пикирине жооп берип койсоңуз. Шайлоо кандай болду? Албетте эми түрдүү пикирлер болуп жатат, өзүңөр билесиздер, бирок мен биринчисин айтып коюшум керек. Мен өзүм ошол СБК партиясынын штабын жетектедим. Ачык айтыш керек. Негизинен биздин керек болсо ошо жогорку биздин бийлик өкүлдөрүнөн деле эч кандай мындай шайлоого катышпагыла, ачык айкын өтсүн деген мындай талаптар болду. Мунун негизинде көрдүңүздөр, Ош шаарында эң биринчи нерсени да биз белгилеп коюшубуз керек, шайлоо тынч өттү. Тынч, жакшынакай өткөрүлүп, ал эми ушул партиянын жүргүзгөн өзүнүн баягы рекламалары негизинде, жасап аткан иштердин негизинде ошол тиешелүү добушту алып, ушу СБК партиясынан 16 депутат шайланып, бүгүнкү күндө шаарда иш алып барып жатат десек биз жаңылышпайбыз. Административдик ресурс колдонгонго мүмкүнчүлүк болгон жок эч кандай. Бардыгына бирдей эле шарт түзүлүп берди, эми буга бардыгы болуп турду. Рахмат агай. Бизде байланыш бар экен, кабыл эле. Урматтуу телегөрүүчү, сиз түз эфирдесиз, биз сизди угуп жатабыз. Урматтуу телегөрүүчү, Биз сизди угуп атабыз, сүйлөй бериңиз. Салам алейкум ассалам. Рахмат, урматтуу телегөрүүчү, бизге байланыш үзүлүп калды. Сурооңуз болсо бир аз убакыттан кийин кайра чыксаңыз болот. Мен жооп берип коеюн, Абдан туура сөз айттыңыз. Шаарыбызда биринчи күндө, бүгүнкү күндө жалпы ушул өткөн жылда эң жетишкендердин бири бул
саясий стабилдүүлүк болду. Ушул стабилдүүлүктүн негизинде шаарыбыз бүгүнкү күндө тазалык жагынан шаарыбыз гүлдөгөн шаарга айланып, бүт бардык тармактар боюнча мына алдыга өскөн республикадагы алдыңкы шаарларга жетишип отурабыз десек биз жаңылышпайбыз. Бирок ошол эле мезгилде мен жогоруда айткандай депутаттар дагы бүгүнкү күндө ар тараптуу мен жогоруда айтпадымбы? 6 бизде тиешелүү сессия болду. Жок, 6 сессия эмес, 6 тиешелүү туруктуу депутаттык комиссия бар. Ушул комиссиялардын ичинде ушул шаарыбыздагы архитектура жана жогоруда айткандай курулуш тармактарын тейлеген өзүнүн атайын комиссия бар. Албетте кээде ушул өзүбүздүн деле шаар тургундарынын деле буга таасири болот. Ушул остановкалар өзү негизи шаарыбызда бир 2-3 жыл мурун жаңыланган, бир сырачы. Бирок кээде ушул ар кандай адамдардын таасири менен остановкалар жогоруда айтылгандай. Андан сырткары мына көрүп атасыздар, шаардагы баягы соода түйүндөрү түрдүү рекламаларды ийип алган да. Буга биз ушул өткөн күздө эле биз туруктуу депутаттык комиссияда карап, атайын тапшырмаларды бергенбиз. Мэрияга, аткаруу бийлигине. Бирок муну дагы биз көзөмөлгө сөзсүз алабыз бул маселени. Кайра ошол шаардык кеңешке кайтып келсек, сиз мурунку чакырылышта дагы депутат болгонсуз, аткаруу бийлигинде иштедиңиз, азыр шаардык кеңеште төрагалык кызматты аркалап жатасыз. Негизи өткөн чакырылыш менен азыркы чакырылыштагы эмне айырмасы бар? Маселен, өткөн чакырылышта оппозиция менен ушул көпчүлүк коалиция аябай бир маселени талкуулап, бышыктап, ушул бир кыпындай маселесин калтырбай ушул тактап чыгат элеңиздер да. Азыр менимче андай эмес го дейм. Сиздин пикириңиз кандай азыр? Жымжырт чечилгендей сезилет. Бардыгына макул болгондой, бардыгы жакшы болуп атат дегендей бир өңүт. Рахмат, мен сиздин сурооңузга түшүндүм. Негизи сиз айткандай, бир аз силерде информация мындай толук болбой жатса керек. Биринчи кезекте мен айтайын, өткөн чакырылыштагы депутаттар дагы, азыркы чакырылыштагы депутаттар да бардыгын эл шайлаган. Өткөн чакырылышта депутаттар дагы өздөрүнүн ушул Ош шаары өсүп өнүгүш үчүн социал-экономикалык жактан бар күчүн жумшап, аракеттерин жумшап иштеп берип кетти. Бүгүнкү чакырылыштагы депутаттар албетте мына ишти баштаган мезгилде бир өзгөчөлүгүн айтып коюшум керек. Бүгүнкү чакырылышта депутаттардын көпчүлүгүн жаштар түзөт. Ошол жаштардын дагы бир өзгөчөлүгү, көпчүлүгү ушу шаардагы өндүрүштө, курулуш тармактарында. Андан сырткары дагы бир өзгөчөлүк бар. Көпчүлүк жаштар юридикалык билимге ээ да. Демек, шаардык кеңештеги баа мен айтпадымбы, шаардын 1 жылдык жашоосу баардыгы ошол шаардык кеңештеги негизинен чыгарылып жаткан токтомдорго, чечимдерге көз каранды да. Ошондуктан токтомдор баардыгы мындай мыйзам түрүндө кабыл алынуусуна, элге жакшы шарт түзүүгө чоң салым кошуп жатышат. Анан дагы суроо кайтып келелик, сиз жана айткандай баягы унчукпасыз депутаттар болуп калды деп атпайсызбы? Көпчүлүк. Башында эми ошентип ойлошкон чында. Бирок бүгүнкү күндө сиздер ушу сессияга катышпай калыпсыздар. Мен кийинки сессияларга силерди чакырам. Шаардын тарыхында биринчи жолу саат 5-тен 6-га чейин сессия болгон жылдар болду. Өздөрүнүн эркин, ачык айкын билдирген көптөгөн депутаттарыбыз бар. Сөзсүз эле түрдө бир аркы өзгөртүп же берки өзгөртүп же оппозиция болуш эмес. Бүгүнкү депутаттардын максаты бардыгы Маселени чечүү. бир гана ушу шаардын өсүп өнүгүшүнө шаарттарга жакшы шарт түзүп берүү үчүн, шаар үчүн деген дебет менен иштеп жатышат. Рахмат ага, бизде байланыш бар экен. Урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Сурооңуз болсо бериңиз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсыз, куш келипсиз. Мен Жапарга суроом бар эле. Мен 90-жылдан бери ушу Ош шаарынын тургуну болуп жашап келем. Эми азыр кыштын күнү билинбейт, жаздын күнү болгондо бул үйлөр, ушул этаж үйлөрдү сыртын карап көрсөңөр, адам кейиштүүдө бул союз убагында акталып сырдалган боюнча да. Ошону караштырып мындай эмне кылсаңар болбойбу, Жапар? Жок дегенде сырдап, актап эмне кылса болбойбу ушуларды? Сурооңуз түшүнүктүү эжеке, рахмат. Таза деп эле эмне кыла бересиңер? Жакшы деп эле. Ошондойлор деле караштырып койсоңор, жашоочулар өздөрүнө айтсаңар деле актап сырдап коет го. Өзүңөр бир караштырып көргүлө ушуну. Рахмат. Рахмат, аябай жакшы суроо болду. Негизи биздин Ош шаарыбыз бул Кыргызстандын түштүк борбору деп айтабыз да. Демек биз ошол атка татыктуу болушубуз керек. Туура. Бир топ жылдан бери өзүңүздөр жакшы билесиздер, акыркы жылдары Ош шаары мына 2000-жылдары Ош 3000 болгондо ушул көп каттуу үйлөр сырдалып акталган да. Былтыркы жылдан баштап шаарыбыздын архитектурасына атайын тапшырма менен шаарыбызда ушул бир аз өзгөрүү болсун, шаарга келген коноктор
түштүк Борбор шаарына келген өзүнүн сезгидей болуш керек деп ар бир көчөнү өзүнчө көчө кылып атайын боекторду берүү боюнча эскиздерди иштеп чыккан биздин шаардык архитектура. Эже айткандай былтыркы жылы бул иштин негизги башталышы Масалиев көчөсүндө башталган. 2-3 томду өзүңүздөр деле көрүп алсаңыз керек. Мындан сырткары мына Кулманжандатка көчөсүндө дагы бир 2 үй Негизги көчөлөрдө. Негизги көчөлөрдөн. Биз негизги ушул көчөлөрдү албастан кийинки көчөлөрдү да эске алып, андан сырткары шаарыбыздагы өздөрү эле гана эмес эжеке маселени тура көтөрүп атат. Шаарда МЖК деген бизде ишкана бар. Мекеме уюм. Буларга керек болсо көп каттуу үйдө тургандар атайын акча да төлөнөт да. Буларды жолго алыш керек. Биздин негизги бул негизи өзү аткаруу бийлигинин жумушу болуп эсептелет. Бирок Ош шаардык кеңеши муну сөзсүз дагы көзөмөлгө алат. Бирок биз ушул багытта алда карап жылышыбыз керек. Агай ушул азыр эжекенин суроосунан пайда болду. Мен өзүм барып ошо Масалиев көчөсүндөгү жана жатаканаларды сырдоого катышканмын да. Сырдоо башталып атканда укмуштуу ушул жакшы идея болду деп биз чындап эле мактап бергенбиз. Бирок эмнегедир ошо үйдүн жарымы сырдап туруп, экинчи тарабы калып калды да. Бүтпөйчү. Эмне үчүн иш башталып туруп аягына чыкпай калды? Каражат жокпу же иштеген адам жокпу же карап көрөбүз анан кийин деп эле калып калдыңыздар? Эмне үчүн жыйынтык жок? Эми бул негизи өзү аткаруу бийлигинин жумушу болот. Ооба. Сиздер сизге айтып коеюн, мени улуптасаңыз. Анан кийин сиз айткан жанагы 2 үйдүкүн деп атпайсызбы? Биз да барып ошол мезгилде Ош шаары мэрі Кадырбаев Темирташ да барды, мен да бардым, чогуу бардым. Анан биринчиден мындай маселе болуп калган ал жердечи. Баягы үйдүн сыртына боеп бератканда бир жолу бир заманбап жакшынакай бир боек берүү боюнча. Ушуну токтотуп, ушу күз мезгили болуп калыш керек менимче. Анан сиз айткандай акча каражат да бир аз тартыш болуп калды. Бирок ушу быйылкы жылда ушуну ойлонуп атабыз. Сөзсүз буга бир гана нерсени мындай тартышыбыз керек да биз. Жеке турак жайларды баягы мен айткан МЖК ишканасы менен андан сырткары биз ошого көнүшүбүз керек. Шаардагы баягы соода түйүндөрү бар. Жеке менчик соодалары. Аларды өздөрүнөн айтышыбыз керек. Мындан сырткары дагы бир маселелер бар. Мен сиздерге ачык эле башынан айтып кетейин. Шаарыбызда карасаңыздар, кээ бир баягы электр линиялар бар. Сиз айткан жанагы 2 көчө, негизги биздин көчө бар го. Ушул көчөлөрдөгү баягы жөрөңүчтүн түйүндө болгон көптөгөн электр линиялар бар. Буларды жолго салыш керек. Эми Кудай буйрса, шаарыбызда бир акыркы 2 жылда, 3 жылда бир жакшы иштер болуп атат. Жок эмес. Бардыгы бир күндө болбойт. Бирок биз басымды жок дегенде мен айттым, жогорку 2 көчөгө биз жасашыбыз керек. Биз өткөн жыл бул боюнча мен акырын айтып коеюн. Мындан сырткары дагы бир маселе көтөрүлүшү мүмкүн. Мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар, кээ бир көчөлөр такыр эле соода түйүнгө айланып кеткен болот да. Баягы башаламан соода сатып жүрүп Жеке атат. менчиктери. Ушул боюнча эле биз жакында биздин атайын туруктуу депутаттык комиссия атай чыгып келди мынакей. Биз баягы Нокатский деп коебуз го. Бул жерге чыксаңыз, кээ бир күндөрү такыр ушул жерден өтө албайсың. Бул маселени көтөрүп атабыз. Мындан сырткары мынакей Келечек базары деп коебуз ушул жерде Масалиев көчөсүндө. Ал жерде такыр кээде өткөнгө мүмкүн эмес. Демек, келечекте алда да сөз болот. Кудай буйрса, ген план дегенди иштеп жатабыз. Ошол жерде аткаруу бийлиги менен биргеликте бул элдин мүдөөсү биз кээде бир 100 же 200 адамга жаман көрүнүшүбүз мүмкүн, бирок шаарыбыздын 500 миңге жакын адамдар үчүн жакшы шарт түзүп бергенге мындай коркпостон чечкиндүү кадамдар жасашыбыз керек. Биз дагы үмүт кылып атабыз. Эми чындыгында башынан кайрадан эле жыл башына келсек да, 2016-жылы ошол сиздер 2 талапкердин биринин ичинен Айтмамат Кадырбаевди кайрадан мэр кылып шайлап алдыңыздар, Ош шаардык кеңешинин депутаттары. Ошонундан көп өтпөй эле Кадырбаевдин 2016-2020 жылдагы 4 жылга карата иштелип чыккан өнүгүү программасын менен таанышып, аны колдоп бердиңиздер. Жеке сиз ушул аткаруу бийлигинде бир топ жыл иштеген киши катары, анан эми эл өкүлү катары иштеген инсан катары айтсаңыз, Кадырбаевдин планы сизди жеке канааттандырабы? Канааттандырса эмнеси менен? Рахмат. Эми мындай да, мен жогоруда айткандай Ош шаарынын статусуна ылайык, баягы жаңы шаардык кеңеш келгенден баштап мэрди кайрадан шайлоо болуш керек. Биз мына ошонун негизинде Ош шаарынын мэри Кадырбаев Темирташты кайрадан шайлап алдык. Мыйзам негизинде 3 айдын негизинде жаңы шайланган мэр өзүнүн программасын, өнүктүрүү программасын алып чыгып шаардык кеңешке сунуштары керек. Сунуш болгондон кийин өзүңүздөр билесиздер, сунуш болду, ушундай сунуш. Ал сунуш жалпы коомдук талкууга коюлду, коомчулуктан келди, түрдүү сын пикирлер айтылды, сунуштар айтылды, түрдүү талкуулар болду. Анан акырында шаардык кеңешке алып чыктык. Шаардык кеңешке алып чыккандан кийин биз ал өнүгүү программасын бекитип бердик.
Кандай болгон күндө дагы демек ал программа биздин да жоопкерчилик бар, бекитип берген эми. Эми сиз айткандай программанын өзгөчөлүгү эмне деп атасыз? Биз эмнелерге токтолдук? Биринчиден, программаны токтолгонубуздун себеби ушул программаны жактырганыбыздын себеби. Эми бир шаар жөнүндө жакшы нерселерди жазып, баягы, бирок кол жеткис программада болуп калышы мүмкүн эле да. Биз ынанганыбыз шаардык кеңештин депутаттары колдоп бергенибиз. Бул программада негизинен өзүңүздөр билесиздер, шаарда бүгүнкү күндө шаардыктардын, элибиздин, коомчулуктун, бейөкмөт уюмдардын, жарандардын ушундай муктаждыгы менен түзүлгөн программа болду да. Демек, программада 4 багыт тандалып. Негизинен мен силерге кыска айтайын. Эми программа чоң. Приоритеттүү багыттарын айтып берейин. Алар, мисалы үчүн, биринчи кезекте шаарыбыздагы социалдык объектилер. Демек, аларга кайсылар? Шаарыбыздагы бүгүнкү күндө эң чоң маселелердин бири болгон балдар бакчасынын жетишсиздиги. Курабыз деп айтты. Курабыз деп. Мектептердин жетишсиздиги. Билесиздер, медицина тармагы. Андан сырткары шаарыбыздагы автотыгындар маселеси. Демек, автотыгын маселеси пайда болгондон кийин шаардагы жолдордун абалы бүгүнкү жол курабыз деген айтты. Жолдордун курулушу. Андан сырткары сөзсүз түрдө экономикалык шаарыбыз өсүш үчүн экономикалык багыт сөзсүз өнүгүш керек. Бул багыт көрсөтүлгөн. Турак жай маселелери бүгүнкү күндө баягы ипотека болуш баштап. Мына ошону менен бирге медицина тармагы дедим, больницалардын курулушу. Мына ушулар көрсөтүлүп, андан кийин шаарга инвестицияны тартуу булактары көрсөтүлгөн. Конкреттүү мындай финансылык булактары көрсөтүлүп берилгендиктен биз шаардык кеңештин депутаттары жактырып бергенбиз, колдоп. Бүгүн ошону көзөмөлдөп жатабыз биз. Рахмат. Жапар Туратович, ушул программаны кабыл алуу максат болуп калышы мүмкүн эле деп айттыңыз да, жогоруда. Эми кол жеткис максат болуп калышы мүмкүн эле деп. Бул эми аткарууга мындай бир мүмкүнчүлүк болгон программа экен. Негизи ушул программаны кабыл алуу учурунда деле жарандык активисттер, ушул шаар тургундары, ушул депутаттар тарабынан деле, мурунку депутаттар тарабынан деле айтылып жатты. Ушул мурунку мэрдин эле баягы программасындай болуп калды. Бир өзгөчөлүк жок депчи. Эмне өзгөчөлүк бар экен ушул программанын? Өзгөчөлүктөрдү мен сизге так айтып өттүм. Жанагы бардык 4 негизги багыттарды аныктап, мынча орунду балдар бакчасы, мынча орунду мектеп, мынча орунду оорукана курулат деп бардыгын көрсөткөн. Андан эми мындай болду да. Ал программанын негизги дагы биз жактырганыбыздын себеби бардыгынан чыккан эң жакшы программа ушул болду да. Ал жерде сунуштар болду. Биз деле мисалы үчүн кайсы сунуш болсо кабылганга даяр болчубуз. Демек, мурдагы Андан кийин дагы нерсе айтайын. Программа эми ал катып калган, өзгөртүүгө жатпайт деген программа эмес да. Ал программа мезгилдин талабына карата, учурдун шайкештигине карата өзгөртүлүшү мүмкүн. Бүгүн мен силерге мындай конкреттүү түрдө айтып коеюн. Биздин депутаттардын жакшы сунуш түштү. Өткөндө мынакей өзүңүздөр социалдык тармактардан көрдүңүздөр. Баягы асма көпүрө боюнча. Программаны сунуштадык. Мен мэрге алып келдим, мындай жакшы эле кабыл алды. Бул жакшы көрүнүш деп ойлойм да. Дагы бир сунуш жазат бүгүнкү күндө, дагы депутаттардан. Бүгүн жана мен бул жака келердин алдында келди бир депутат, келечекте дейт, шаарга дейт, ушу өзүбүздүн муниципалдык нан чыгарчу завод курсак деп. Жакшы идея. Булардын баарын программага кошобуз. Программаны мезгилдин талабына карап туруп дагы жакшыртып берсе болот. Эгер программа аткарылбай калса, андан жаман нерсе жок да, менин оюмча. Эми сиздер кече жакында Ош шамы гезитине, азыр менин колумда да турат, Ош шамы гезитинин ошондогу жылдын жаңы жылдагы чыгарылышы. Мына ушунда маалымат берипсиздер, өнүктүрүү программасын биз кабыл алып бердик шаардык бийликтен. Эми аны көзөмөлдөп жатабыз депчи. Бир жыл аралык өттү, программа сиздерге сунушталган, колдоо тапкан. Эмне кайсы иши аткарылды? Маселен, жол курабыз деди, тиги жолду курду, же көпүрө курабыз деди, тиги көпүрөнү курду деп конкреттүү ошо планга киргизилген иш-чаранын кайсынысы ишке ашты? Эми Сиздерди көзөмөлдөөңүздөрдүн жыйынтыгы боюнча. Рахмат. Көзөмөл биринчиден эми көзөмөл аркылуу болот. Сиз айткандай конкреттүү түрдө айтып бере турган болсок, мен сиздерге бир нерсени айтып берейин. Шаарыбызда бүгүнкү күндө мынакей өзүңүздөр жакшы билесиздер, Курман Жаннатка 1-2 деген биздин аймактык кеңештер бар. Такыр ал жерлерде балдар бакчасы, мектеп деген түшүнүк болгон эмес. Буга чейин. Буга чейин. Мына өткөн жылы ошол ийгиликтүү курулуп жатат десек биз жаңылышпайбыз. Дагы бир нерсени мен сиздерге айтып коеюн. Ушул эле балдар бакчасын тегерегинде да. Биздин Жапалак аймактык кеңеш бар. 30 миңге жакын адам бар. Озгур айылы. Озгур айылында былтыркы жылы
балдар бакчасынын ачылышы болду. Буга баарыбыз күбө болдук. Мына өзүңүздөр билесиздер, Пилтилетки айыл бар. Ал жерде дагы ушу шаардын четинде чоң айыл болуп туруп, бирде балдар бакчасы болгон эмес. Ал жерде былтыркы жылы ачылды. Мына конкреттүү фактылар. Андан сырткары Жапалактын өзүндө 2 балдар бакчасы курулду. Мектептер курулуп жатат. Бүгүнкү күндө мен жогоруда айткан 2 аймактык кеңеште. Андан сырткары жолдор боюнча айта турган болсок, мынакей өзүңүздөр билесиздер, Игосток кичи чарчасында бир жакшынакай көпүрө пайда болду, жол пайда болду. Бул деген биздин западдан чыгыш менен батышты экөөнү байланыштырып турган. Мына 3-чү көпүрө башталып атат. Бир тобу эле эми программа негизи 100% ишке ашышы кыйын болушу мүмкүн. Акырындык менен ишке ашты. Акырындык. Андан кийин дагы бир нерсени айтып коеюн. Эми мен телевидениеден жалганчы болушум керек. Биз баягы жылдык отчетту ушунун баардыгын карап, депутаттар өзүнүн баасын берет да. Мен бүгүн бир жактуу мындай деп баа бергенден алысмын. Эртең Кудай буйрса мына бюджеттик бекитүү болот. Ал жерде дагы ушу программаны аткарышынча дагы сөз берип туруп, биздики шаардык кеңеш коллегиялык орган болуп эсептелет. Бардык чечимдерди биз шаардык кеңеште токтом менен кабыл алабыз. Ушул шаардык кеңеште каралып туруп, дагы бир жылдык отчет угулат. Ушуну дагы баа берилет Кудай буйрса. Рахмат, урматтуу телегөрүүчүлөр, бизде байланыш бар экен. Урматтуу телегөрүүчү, сиз түз эфирдесиз, угуп жатабыз сизди. Алло. Саламатсызбы, куш келипсиз? Саламатсыздарбы? Мен мына депутат неме биле турган суроом бар эле да. Кандай эми иштеп атасың, ден соолугуң жакшыбы? Сен өзүң минин боласың, бирок мен бир биле турган бир эле суроом бар да. Бере бериңиз сурооңузду. Сен айтып өттүң. Баягы гайлер дагы баягы аракет кылып атат, рахмат баарыңарга. Бирок мына Гагарин көчөсүндө бурулганда светофордо өтө мындай тыгын болот дагы. Ошол жерде көп мындай нарушениялер болуп калат да. Шопурдан шопурга төңкөп коет да. Анан кийин мына Онадырга барганда, Онадырга бурулгандагы баягы светофор болгон. Онадырга бурулган. Түркмөтүнөн сол жака бурулган Онадыр. Ошол жерде дагы көп тыгын болот, ошолорду кандай кылса болот. Анан көчөлөр өтө эле тар да, Онадырга баргычаңды Кудай менен барасың да. Күндөрү кыйналасың. Сурооңуз түшүнүктүү. Ыраазычылык билдиребиз. Гагарин көчөсү жана Онадырга бурулган көчөлөрдө аябаган тыгын көп дейт. Маселени кантип карайсыздар? Эми бул шаарыбыздагы негизи эле автотыгынга келип токтолуп атат да. Автотыгын бир эле Ош шаарында эмес, бул көптөгөн бүгүнкү күндө өнүккөн өлкөлөрдө дагы чоң маселелердин бири болуп калды. Өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү биздин Ош шаарыбыздагы жолдор бул 60-жылдар баягы тез сайызмалда курулган жол деп эсептелет да. Аз адамга эсептелби, калктын санынан сай. Ошол мезгилдеги транспорттордун санына, калктын санына эсептелген да. Эми бүгүн көрүп атасыздар, ошол мезгилден баштаганда бүгүнкү күндө официалдуу маалымат боюнча шаарда 60 миңге жакын автомашина болсо, ал эми катталбаган баардык кошулганда 120 миңге чыгат деп атат. Демек, өзүнүн баягы нормадан 3 эсе көп болуп калды десек. Сырттан келгенде автоунаа кирип чыккандар бар, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бул багытта бир гана Гагарин көчөсү эмес, бизде дагы бир чоң орчундуу маселелердин бири болуп калган. Бул мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар, Монуев көчөсү, дагы биздин областтык больница деп коебуз. Ошолдон киргенде аябай тыгын болот. Бул багытта бүгүнкү күндө өкмөттө да чоң иш-чаралар алып барылып жатат. Биринчисин айтсам, баягы бизде тыгдан киргенде, бул эми келечектин планы, мүмкүн бүгүн эртең болбогашы мүмкүн. Тыгдан киргенде атайын ушу Ош скверин жактан бир көчө киргизсек дегенчи. Айланма жол деп атасызбы азыр же? Жок, бул айланма жол эмес, өзүнчө. Демек, бул Ош Бишкек жолунан келгенде туура ушул жактан шаарга кире турган экинчи көчө болуш керек. Себеби баардык машина бир жерге чогулуп калды. Параллельно эки көчөгө кириш керек. Мындан сырткары кирбестен демек тыгдан түз. ошол жака кире турган өзүнчө бүгүнкү күндө ойлор бар. Өкмөттө бул каралып жатат. Ушул чечим абдан чоң таасир этет эле бизгечи. Андан сырткары экинчиси баягы айланма жол деп айтып жүрөбүз. Ошого киришибиз керек. Эң негизгиси андан сырткары биздин айдоочулардын да маданияты болуш керек да. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, ушул айрым бир соода түнүнөргө барсаң, 3-чү катарга коюп машина кирип кетишет да. Анан шаарыбыздагы бар көчөлөрдү бир кеңейтип, жакшы акыбалга бир аз ремонтторун кылып алып келишибиз керек. Генплан бүгүнкү күндө дагы мындай толук иштелип жатат. Ошол жерде дагы кошумча көчөлөрдү карашыбыз керек. Маселе бар туура. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бизде азыр жарнамалык бөлүмгө убакыт келип калды. Алдыда жарнама, сурооңуздар болсо даярдап турсаңыздар болот. Андан кийин биз кайрадан жолугушабыз.